Здравствуйте! С вами снова я, Анара Ахмадзияевна. Сегодняшняя наша тема – моя семья. Сабағымыздың темасы – менің үй бүлем. Сабақтың мақсаты – оқушылар өзінің үй бүле мүчөлөрүнүн кыргызча аталышын билишет жана өз алдынча айтып бере алышат. Сперва мы должны запомнить эти новые слова. Жаңы сөздөрдү эсибизге сактайбыз. Үй, дом, дерево, дарак, мен, я, менин, моё, чоң, большое. Обратите внимание на семейное дерево. В семье есть мама, папа, дедушка, бабушка, братья и сестры. Наша семья большая. Менин үй бүлөм чоң. В семье есть бабушка, чоң эне, дедушка, чоң ата, отец, папа, ата, мама, апа, старший брат, ага, же байке, старшая сестра, эже, младший брат, ини, младшая сестра, младшая сестренка для сестра, сиңди, младшая сестра для брата, карындаш. Дедушка и бабушка со стороны матери – таята, дедушка, тайне, бабушка. Теперь давайте поиграем. Биз сиздер менен сабагыбызды бышыктоо катары рулет оюнун ойнойбуз. Бул жерде рулетти айландырабыз. Рулеттин стрелкасы кайсыл жерге туура келсе, мына ошонун орусча аталышын айтабыз. Мисалы, мына азыр бизге ини, это младший брат. Андан ары улантабыз. Бул жерде азыр бизге кайсы каарманыбыз туш келет? Бул жерде мына азыр бизге туш келди. Тайене, таята. Это дедушка, бабушка со стороны мамы. Оюнубузду улантабыз. Бизге азыр стрелка кайсыл жерди көрсөтөт, кайсыл каарманды көрсөтөт. Карайбыз. Бул бизге сиңди. Туура айтасыңар. Это младшая сестра. Андан ары улантабыз. Демек, бизге азыр кайсыл каарман туш келет? Бул эже. Это старшая сестра. Андан ары улантабыз. Азыр бизге каармандар үй бүлөдөгү үй бүлө мүчөлөрүнүн кыргызча аталышы айтылат, а биз анын орусча аталышын белгилешибиз керек. Ага, байке. Это старший брат. Андан ары улантабыз. Бул жерде бизде эки үй бүлө мүчөсү калды. Кайсынысына туш болот? Демек, бул ата жана апа. Да, правильно, это мама и папа. Значит, у нас осталось только один. Это бабушка и дедушка. Кыргызча аталышы чоң эне жана чоң ата. Домашнее задание. Үйгө тапшырма. Үйдө кимдер жашайт? Жазабыз.